Assalamu алейкум достор. Өткөндө эмне үчүн Кыргыз Республикасына чоң автогиганттар завод курбайт деген тема жөнүндө сөз кылдым эле. Кийин дагы бир суроо келди мага. Toyota'дан башка Жапандын машина компаниялары көрүнбөй деле калды окшойт. Toyota'дан башкасынын иши начар окшойт. Эмне көрүнбөй калды дегендей суроо болду да. Азыр айтайын эми. Toyota албетте азыр дүйнө жүзүндө дүйнөлүк лидер да. Машина сатуу боюнча 2024 дагы деле дүйнө жүзүндө лидер бойдон калды да. Биринчи орунда Toyota, экинчи орунда Volkswagen, үчүнчү орунда Honda. Дагы башка компанияларчы. Бир нече чоң компаниялар бар да дагы башка. Эми албетте Toyota'нын бул салттык кыймылдаткычты да чыгаруу боюнча мындай автомобилдин моторлуу автомобилдер боюнча эң лидер. Бул жаатта Toyota эле эмес, жалпы Жапан дүйнөдө азырынча лидер дагы делечи. Бирок авто өндүрүштө революциялык заман кирип келип атат. Азыр электромашинелер көбөйүп калды. Бул жөнүндө азыр айтпаса да түшүнүктүү болуп калды да. Дүйнө жүзүндө азыр лидер BYD да, Кытайдын компаниялары. Кытайдын негизги бир нече компаниясы чыгарып атат азыр электромашинелерди. Электромашинелердин сатылышы боюнча азыр биринчи орунда Кытай. Tesla лидер болуп келди эле, бирок BYD андан да озуп кетти да. Ошон үчүн азыр бизде электромашинелердин популярдуулугу өсүп аткан ошонун фонунда буга чейин биз көрүп калган ошол Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Nissan дегендер эмне болду деп ошо аватыр болуп атышат окшойт айрымдарычы. Ооба, буларда азыр бир аз машинелер азыраак сатыла баштаганы байкалып атат да. Себеби конкурент болуп электромашинелер чыгып атат. Барган сайын көбөйүпчү. Эми электромашинелер мындан ары деле көбөйөт. Бирок толугу менен баары бир электромашина болуп кетет деп айтыш азырынча эрте го дейм да. Балким билбейм, 30-40 жылдан кийин же ага чейин деле келип калабы балким. Бирок мен жеке байкоомдо, себеби мен эсимде 2-3 жыл мурун Toyota'нын 1999-жылдан 2002 жылга чейин, 3 жылга чейин 4 жыл президенти болгон Ишизака деген мырза менен мен Бишкекте, Алматыда жүрүп калдым да. Бир жума алып жүрүп калдым. Ошо мен жеке байкаганыма караганда, ошо уккандарыма караганда өздөрүнүн албетте электромашиненин көлөмү өсөт мындан ары. Бирок салттык кыймылдаткычтар деле калат. Гибрид өсөт. Мисалы 20 жыл мурун айтышчу, мындан ары дизель жоюлуп кетет. Дизель аба ырайына, экологияга аябай зыян экен. Карбон 0, эмиссиясы 0 чыккан машинелер мындан ары талап көбөйөт, жок болуп кетет депчи. Бирок жок болуп кеткен жок. Келечекте машиненин түрдүү машинелердин мындайча айтканда арсеналы көбөйөт да. Электромашинелер болот, гибридтер болот, бензин, дизель деле болот. Ошон үчүн кыжаалат болуштун кажети жокпу дейм да азырынчачы. Бирок Жапандын эми баары статистика деген статистикада жылда, себеби булардын келечегин аныктай турган Жапон өкмөтү, же Америка өкмөтү, же Кытай өкмөтү эмес, буну клиенттер аныктайт да. Келечекте кардарлар кандай машинени сүйүп, кайсы машинени тандап ошого отурса, кимдин машинесин албай койсо, ошол компания негизи залал тартат, банкрот болушу мүмкүн да. Ошон үчүн булар дагы машина чыгарган компаниялар дагы
алыскы өнүгүү стратегиясын ойлонуштуруп ар түрдүү кадамдарга барып атат. Мисалы бир 2-3 жума мурун эле Honda менен Nissan бирикмей болушту да. Мындан ары 2026 жылы толугу менен ушу март айларында биз биригебиз, бир чоң холдинг болобуз деп атышат да. Бул деген нерсе акыркы 2-3 жылдын ичинде кескин Honda, Nissan бир топ позициясын өзгөчө Кытайдын базарында жоготуп алды да. Албетте бул Жапон машинелердин бактысына дагы деле Америка базары стабилдүү туруп атат. Бирок баары бир мен азыр айтып кеткен Toyota'дан башкалары бир топ кыйналып атканы белгилүү да. Ошон үчүн оюмча азыр стратегиясын башынан карап чыгып, жалпы эле Жапон автоиндустриясы могу электр машинелерди чыгарууда кечигип атат. Чынында булар мойнуна алып атышат. Биз анчалык көңүл бурган эмес экенбиз депчи. Себеби 2-3 жыл мурун эле булар албетте Жапон Honda болобу, Toyota болобу, Nissan болобу Кытайдын машинелерин өзүнө конкурент болгон машинелерди алып туруп, алар ийне жүүнө чейин чачып ошол машинени булар анализ кылышат. Бул машинелердин келечеги кандай, бизге конкурент болуп кетеби чындап эле деп ошондой эле нерсени кытайлар деле кылат. Toyota'нын Менмин деген ошо Prados'у болобу, Honda'нын Fit'ин болобу, ошо белгилүү брендтердин баарын конкуренттер чачып карап, булардын күчү эмнеде деп ошол жагын анализ кылышат. Ошондо 3 жыл мурун Кытайдын машинелеринде кемчиликтер көп болгон дейт да. Бирок акыркы модельдерин алып чачып көргөндө Кытайдын машинелеринде, электромашинелеринде чоң прогресс бар экен. Кытайдын Жапондун автоиндустриясынын өкүлдөрү азыр мойнуна алып атат да. Электромашинелерде өзгөчө бир топ жылыш бар депчи. Технологиясы аябай өсүп атат деп. Ошон үчүн стратегиялык жактан ошо Honda менен Nissan биригип мындан ары электромашинелердин үлүшүн дагы көбөйтүп, ошол жака дагы чоң инвестиция кылалы деп өздөрүнүн кирешелерин ошол жаңы разработка, баягындай жаңы изилдөөлөргө, жаңы модельдерди, жаңы стратегияны карап чыгууга мындай башкадан инвестиция кылган атышат да. Бул оюмча мындан ары чындап эле авто базарында өзгөрүүлөр болот деп ойлойм да. Оюмча жакынкы келечекте электромашинелердин үлүшү аябай көбөйөт. Албетте бензин да кала берет, бирок гибрид көбүрөөк болот го деп ойлойм да мындан арычы. Мындайча айтканда электрде мүмкүнчүлүк болот, бензинге да мүмкүнчүлүк болот, ошондой мүмкүнчүлүк болот. Анан Индия бар, мисалы Индияда менен Пакистанда 2 миллиарддай киши бар да. Бул 2 миллиарддык өзгөчө Индия мындан бир дагы 4 жылдан кийин Кытайды, Жапондун экономикасынан ашып өтөт. Индиянын экономикасычы аябай чоң базар да. Ошон үчүн Индияда азырынча Suzuki лидер машина чыгаруу боюнчачы. Индияда бир проблема бар экен, ал жерде электр энергиясы жетишпейт экен. Ошон үчүн Индия, Пакистанда мисалы толугу менен электромашина каптап кетиши аябай ыктымалдуулугу төмөн да. Себеби ал жерде машинеге эмес, мындай жөнөкөй эле свет дагы азыраак жетишкен деп атат да. Жалпычы цивилизация өзү аз жетишкен деп айтылат да. Ошон үчүн толугу менен баардык машинелер электро болуп кетпейт. Үлүшү көбөйөт да. Мисалы дизель азайышы мүмкүн, бензин да азаят деп ойлойм. Бирок гибридтер менен электромашинелердин үлүшү көбөйөт. Ушул тарапта оюмча чоң күрөштөр болот да. Өзгөчө баса айтып кете турган нерсе, Sony илгери камера, магнитофондорду чыгарган илгерки заман башка эмес беле. Sony азыр күчүн ушул жаңы технологияларга инвестиция кылып, машинелерди чыгарууга
электромашинелерди чыгарууга аракет кылып атат да азыр кийинки жылы Sony'nin жаңы машинелерин көрүп калышыбыз мүмкүн да эми жаңы электр машинелеринчи. Анан батарея иштеп чыгуу боюнча негизи BYD Кытайдын BYD'си бул машина эмес, башында батарея чыгарышкан буларчы. Батарея боюнча күчтүү болгон. Кийин ошол батареясы аккумулятор катуу өнүктүрүп, анан ошону машинеге колдонуп атышат да. Жапанда өзгөчө бул жактан Panasonic күчтүү болчу. Аккумулятор батарея чыгаруу боюнчачы. Азыр булар дагы күчүн ушул жаңы технологияларга инвестициясын кылып, ошо келечекте дагы мындай жаңы багытта электр машинелерди чыгарганга мындай күчтөрүн көп топтоп атышат да. Ушундай болот го деп ойлойм жакын келечекте.